Биздин элдин түшүнүгүндө салык кызматы мамлекетибиздин эң эле коррупциялашкан, эң эле эл ишенимине ээ болбогон мекемелердин бири. Эмнеге дейсиз? Жөн жай жаңылыктардан баштайлы. 24 мартта Кыдыргычев Исламбек Намызбекович салык кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындалды. 26 жаштагы Исламбек мырзанын кызматына дайындалышы коомчулукта кызуу талкууну, бүйүр козутар суроолорду жаратты. Анткени кол жоорутуп, бел оорутпай чоң киреше тапкан мындай мамлекеттик кызматтын босогосун баары эле актай алат деп ойлойсузбу? Бул суроо баарыбызга күмөн. Биз анда күмөн жаратпас далилдерге көңүл буралы. Кыдыргычев Исламбек Кактус медиага курган интервьюсунда бышыктагандай, аны бул кызматка Акылбек Жапаров өзү сунуштап, өз буйругу менен бекиткен. Эмнеге бул жигитти дайындаганы бизди да кызыктырды. Салык кызматынын сайтындагы жетекчилердин биографияларына көз салып көрөлү. Мисалы, Исламбек алмаштырган орун басар Сүйүналиев Руслан бул кызматка 25 жылдан кийин дайындалган. Ага чейин кызматтын бардык тепкичтерин басып өткөн. Ошондой эле башка орун басарлардын дагы 7 жылдан кем эмес тажрыйбасы барын көрөбүз. Эми Исламбек Кыдыргычев менен Акылбек Жапаровдун кандай байланышы бар дерсиз? Соц тармактар аркылуу Исламбектин атасы Асаналиев Намызбекти таап, достордун арасынан Акылай Жапаров аттууну табасыз. Баарыбызга тааныш фамилия экен. Балким президенттин тууганыбы же Акылбек Жапаровдун. Биз экинчисине токтолдук. Акылай Жапарова өздүк маалыматында Бегайым Сарынжиева аттуу колдонуучуну апасы катары көрсөткөн. Акылбек Жапаровдун биографиясына кирип, ал Үсөнбек Жапаров менен Бегайым Сарынжиеванын үй бүлөсүндө туулганын көрдүк. Демек, Акылбек мырза менен Акылайдын бир тууган болушу мүмкүн десек болот. Тууганчылыгы күмөн жаратпоо үчүн тизме порталына кирип, Акылай Жапарова деген колдонуучуну издейли. Арасынан бизге тааныш Үсөнбековнанын туулган жылын карап, баракчасындагы дата менен салыштырып, күмөн жаратпаган жыйынтыкка келебиз. Эмнеге Акылай Жапарова токтолдук десеңиз, анда кайрадан Исламбек Намызбековичтин атасынын маалыматын карайлы. Ал 1977 жылдан 1987 жылга чейин 40 жыл ВЛКСМ Мурто мектебинде окуган. Ошол эле жылдары, ошол эле мектепти Акылай Жапарова да аяктаган. Экөөнүн тең досторуна кирип, классташтар бөлүмүндө бир нече адамдарды көрөсүз. Ооба, Акылай Жапарова менен Намызбек Аманалиев классташтар болуп чыкты. Ошондой эле Акылай Жапарова Исламбектин апасы Гүлзат Исагулованы жакын досторунун катарына киргизген. Баса, Акылбек Жапаров дагы аталган 40 жыл ВЛКСМ орто мектебинде окуган. Акылбек Жапаров бардык бийликтин тушунда кландык топторду, үй бүлөлүк саясатты жек көргөн эл менен бирге күбө болгон жокпу? Ооба, күбө болгон. 2010 жыл 6 апрелде Таласта болгон окуяны эстейли. Албетте, биздин мындай иликтөөлөрүбүз кимдир бирөөлөргө майда маселедей көрүнөр. Мындан башка көтөрөр маселе жокпу дечилер чыгат. Ооба, арине биз бул теманы кыларга ишибиз, саларга кушуубуз жогунан журналисттик иликтөөгө алганыбыз жок. Тек кептин баары карапайым ой жүгүрткөндөрдө, майда көрүнгөн маселелердин баары мамлекеттик масштабка чейин эбак көтөрүлүп кеткенинде. Бийликтин жогорку эшелондагы чиновниктерибиз өздөрүнүн тууган жаатын, таныш билиштерин эшелондоп кызматтан кызматка чиркештирип алгандан улам бизде коррупция тамырын жайып, коррупциялашкан коом куруп алганыбызды өзүбүз көзөмөлдөп, өзүбүз сындабасак, бизге сырттан келгендер көмөк кылабы? Кубаттуу мамлекетти канткенде түптөйбүз деп ойлойсуздар. Аны үчүн мамлекеттик аткаминерлердин жоосунсуз жоруктарына жол бербей, алардын айланасындагы кошоматчылар көзгө сайып көрсөтүүгө эрки жетпеген кемчиликтерди Темиров Лайф командасы иликтөөгө алганы кимге зыян алып келет? Эгер коррупциясыз мамлекетте жашагыңыз келеби, демек бизге тилектештик билдирген аракетиңиздер керек. Ал кандай аракет? Ушул көрсөтүүбүздү башкалар менен бөлүшүңүз, комментарий калтырыңыз. Пикир жазып, бийликтин катачылыктарын көз жумду мамиле кылбастан, сиз да биз баштаган жараянга активдүү катышыңыз.